Саламатсыздар, урматтуу менин каналыма жазылгандар. Бааларды түзүү боюнча мыйзам долбоору бир чектен баягы элдин кыйналысын алдын алганга мындай багытталган деп ойлойм да. Баягы популисттик нерселер бар бул жерде. Бул жерде баягы баалар тез-тез өсүп атат, инфляция болуп атат, баягы маяналар өспөгөн менен бирге баалар аябай катуу мындай чуркап баштады да өйдө деп. Ошого бөгөт коюш үчүн мамлекеттик кандайдыр бир аспаптарды, мамлекеттик атайын ыйгарым укуктарды алабыз деген ниет бар да. Ал ыйгарым укуктарды алып алып, кээ ушул бааларды ооздуктайбыз деген ниет бар. Бул деген ниет жакшы ниет, бул деген элге жардам берүүчү ниет. Бирок бир четинен аны аткарыш үчүн биздин өкмөт, биздин депутаттар өкмөттү гана ооздуктабай, дүйнө жүзүн ооздуктаганга андай күчү болуш керек да. Ал үчүн мисалы үчүн кээ бизге кирип жаткан товарлардын баасын азайтыш үчүн импорт кылып келген, чет элден келип аткан ушул товарлардын баасын да азайтыш керек болот. Ал үчүн ошол товарды жасап жаткан өлкөнү ага барып аяктагы жасап аткан аны заводду ооздукташ керек болот да. Ага айтыш керек болот: "Ай, сен биздин ушул импортерлорго ушундай баа менен сатпа товарды. Сен деген аны азайтып сат" дегенге ошол күч жетиш керек да. Бирок чынын айтса, реалдуу мындай чындыктын бетине тики карасак, андай жөндөм жок да. Барып чет өлкөдөгү компанияга силер деген ушул бааны азайткыла, биздин ушундай мыйзамыбыз бар деп биз эчтеке дей албайбыз да. Ага ушундай нерсени айтыш үчүн бизге негизи мындай чоң өлкө болушубуз керек да. Америка Кошмо Штаттарындай же Германиядай, Франциядай же болбосо бир баягы Кытайдай өлкө болушубуз керек да. Ошондо биз айта алабыз: "Биз деген сага ушундай товарларды сырьёну бербейбиз, сен эгерде товардын баасын азайтпасаң". Ал да айтышы мүмкүн: "Биз деген сырьёну дагы үчүнчү өлкөдөн алабыз, ошол үчүнчү өлкөдө алып ушундай бааларды коюп атат" деп. Ушундай да айтып коюшу мүмкүн да. Бул деген баягы эгерде жергиликтүү сатуучулардын бааларын ооздуктайбыз десек, бул жерден ушундай маселелер келип чыгат. Ошондуктан тилекке каршы жалпы дүйнөлүк инфляция менен жашоого туура келип калат. Бул жерден маяналарды көтөрүү, акчаларды дагы көбөйтүү, акчанын көлөмүн экономикада көбөйтүү, ушул ата мекендик өндүрүштү отурукташтыруу, мындай бутуна тургузуу, ушул нерселер көп жардам бермек да ошол бааларды ооздуктаганга. Алар татаалыраак, алар узагыраак убакытты талап кылат, бирок алар бекем иштейт, жакшы таасир этет. Ата мекендик өндүрүүчүлөрдү мындай колдосо, ата мекендик өндүрүүчүлөр альтернативдик ушул товарды иштетсе, анын баасы ылый кылып, анда бааны анык ооздуктай алабыз. Ал эми жөн эле баягы башка өндүрүүчүлөргө каршы чыгып туруп, аларга толук көзөмөл кылып туруп, аларды бааны ооздуктагыла деп айтсак, алар айтат: "Бул деген чынжыр" дейт. Бул деген чынжыр бир нече өлкөдө мындай өлкө менен өткөн чынжыр. Анан бияктын баасын ооздуктайын десең, бизнести жок кылып саласың, ишкерди өлтүрүп саласың, салык төлөбөй калат, жок болуп калат. Же көмүскө кирип кетет, же жөн эле ишин жаап коюп барып башка жерге иштейт, же мигрант болуп башка өлкөгө кетип калат. Анын бүт чынжырчасын башка өлкөлөрүнө чейин жетиш керек, туура келип калат да, жетишкенге. Ошон үчүн бааны ооздуктоо оңой эмес. Бааны ооздуктоо ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн күчтөнтүүдөн башталат. Ошону бир кыска айтып кетейин дедим эле бүгүн. Ушул мыйзам долбоорун иштеп чыккандарга, ушул мыйзам долбоорду карай тургандарга кичине ушул тараптан бир мындай сын кеңеш, ошол сунуш айтар элем да. Биринчи ушул ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдойлу, анда бааны ооздуктай алабыз.